Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Кара чач. Илгери заманда Карахан деген хан болуптур. Бир күнү Карахан өзүнүн кол астындагы элдерди чакырып алып, менин сурай турган 3 суроом бар. Ошол суроого жооп берген адамга ат башындай алтын беремин деп өзүнүн карамагындагы элдерге кабар кылат. Хандын мамлекетиндеги эл чогулгандан кийин биринчи дүйнөдө эмне таттуу, экинчи дүйнөдө эмне катуу, үчүнчү дүйнөдө эмне оор деп элге суроо берет. Ошондо бир балыкчы чал: мен табамын сурооңузду, убадаңызды бузбасаңыз, менин бир кара чаш деген кызым бар. Мен үчүн ошол айтып берсе болобу? Дейт. Анда Карахан: сиз үчүн кызыңыз айтып берсе болот дегенден кийин экинчи күнү балыкчы чал кызын ээрчитип келет. Кыз: таксыр ханым, хандын суроосуна жооп бер деп атам ээрчитип келди. Сурооңузду айтыңыз, жооп берейин, дейт. Хан баягы суроолорду берет. Кара чач ойлоно калып чечмелеп кирет. Балдан ширин жигиттен алган жары, таштан катуу жокчулук, жокчулуктун зары. Чын убададан оорду көрө албадым. Мен деңиздин жээгиндеги балыкчы чалдын кызымын. Картаң ата-энемдин менден башка баласы жок. Атамдын балыктан башка күндөлүк тапкан табышы жок. Мен атама жардам берип, деңиздин жээгинде атам менен жүрөмүн. Атам чал, энем кемпир. Экөө мени кызым, сенден башка көрөр күнүбүз, жыттар жытыбыз жок деп дайыма мага жалынып, экөө ортосуна алып жатышат. Атам менен энеме менден жакыны, жана аларга менден ысык нерсе жок экен деп ойлочу элем. Эртең менен ойгонгондо карасам, мен четте жатып каламын. Ошону көрүп, бала канча жакшы, абдан ысык болсо дагы эри менен аялдан жакын боло албайт экен го деп ойлодум. Экинчи жокчулук таштан катуу экен деп айтканым, кайсы бир убактарда атам балыктын чабагында ала албай, үйгө сабыры сууз кайтат. Ошол убактарда үйгө атамдын курбу курдаштары келип калганда тамак бере албай, ай жокчулук деп капаланып отурган күндөрү болчу. Ошондуктан жокчулук таштан катуу экен деп го деп ойлойм. Үчүнчү убада оор дегеним, ушуну менин айткан сөзүмө сиз убада кылып, убаданы буза албай мага ат башындай алтынды бергени турасыз. Ошондуктан баардан убада оор экен деп ойлоймун. Ошондо хан: суроомо туура жооп берди деп убадасы боюнча кызга ат башындай алтынды берген экен. Андан кийин хан кызга: 3 күндөн калтырбай атаңды мага жиберген. Сен убаданын жайын билет экенсиң. Менин сөзүмдү орундатпай койбогун, дейт. Кара чач кыз болсо хандан алган ат башындай алтынды үйүнө алып барып, атасы менен энесин кубандырды. 3 күндөн кийин ханга берген убадасы боюнча кыз ханга атасын жиберет да: хан оңой суроо берсе жооп бериңиз. Эгер кыйын суроо бере турган болсо, 3 күнгө чейин уруксат бер деп кайра үйгө келерсиз, дейт. Баягы чал ханга баргандан кийин хан аны ордосуна чакырып алып: чал, кечээ кызыңа ат башындай алтын бердим. Өзүңө дагы көп дүнүйө беремин. Жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиз. Сени өмүрүнчө байлыкка тундурам. Менин мурун 9 аялым бар эле. Бир да балалуу болгон жокмун. Эми айтарым, кара чач кызыңды мага бергин. Мен эрке токол кылып алайын, дейт. Анда чал: сизге кызымды токолдукка сатып, көп ала алганымдан көрө, өзүмдүн күндөлүк эмгек кылып кармаган балык артык эмеспи, дейт. Бул сөзгө хандын ачуусу келип, чалды дарга тарткыла деп желдеттерине буйрук берет. Ошондо чал абдан коркуп, хандан 3 күнгө уруксат алып үйүнө кайтмак болот. Кетерде чалга хан: 3 күнгө чейин сөзүмдү орундатпасаң,
баары бир курулгандар ушул калыбында турат. Тирүү кутуламын деп ойлобогун. Мен айткан сөздү аткарып, кызыңды бересиң, дейт. Чал корккон бойдон сандалып баса албай үйүнө келет да, тескери карап жаткан жеринде кыңылдап ыйлай берет. Кыз атасына: ата, ыйлабаңыз. 1000 күнкөлүктөн 1 күнкү тирик артык деген бар. Ата, кайта ханга барып, сөзүнө макул дей бериңиз. Көп берсе алтын албаңыз. Хан кызыңды бергин деп сизге айткан чыгар. Анда сиз төмөнкүдөй малды берсеңиз, мен кызымды беремин деп гана жооп берип кайтыңыз. Ал калың: 1. Кийиктин 10 улагын, 20 түлкү, 30 карышкыр, 40 арстан, 50 ат, 60 чидер, 70 аркан, 80 каны жок кургаган жүрөк берсин деңиз. Ушуну берсеңиз, мен кызымды беремин. Эң алды менен муңу жок картаң молдого кызым экөөңөр никеңерди кыйдыргыла, деп айтар сөзүн үйрөтүп атасын жөнөтөт. Кызынын бул сөзүнө чаң аң-таң калып, ханга барганда коркуп жатып араң айтат. Чалдын сөзүнө хан кубанып, сыйлыкка деп көп алтын берет. Калган малды дагы таап беремин деп чалды үйүнө кайтарат. Хан өзүнө караштуу вазирлерин, карыяларын, билимдүү көсөмдөрүн жыйнап алып, алиги чалдын айткан сөздөрүн кандай кылабыз деп акылдашат. Отурган адамдардын ичинен бир чал туруп: түлкү карышкырды кармоо оңой, арстанды кармоо кыйын, дейт. Андан кийин бир карыя тура калып: муну айткан кыз Карачач арстанды кармоону дагы билет. Кызды алдырып сурайлы, дейт. Хан макул болуп, Карачач кызга киши жиберип алдыртат. Карачач келгенден кийин хан: жырткыч айбандардын сага жана атенеңе эмне кереги бар? Андан көрө алтын алып, атенеңе берсең, жеп ичип жыргап жата бербейби, дейт. Анда кыз Карачач унчукпай көп көтөрдү. Аталар, агалар, мен жырткыч айбандарды сураган эмес элем. Хан башыма боштондук берсе экен деп боштондук сураган элем. Мен айткан калың мал эмес, силер өзүңөр ойлоп көрсөңүздөр. Хан экөөбүздүн башыбызга келе турган табышмак. Калың малга 10 улак берсин дегеним, менин жашым 10ду. Улактай ойногон кыз кезим. 20 түлкү берсин дегеним, киши 20га чыкканда түлкүдөй булактабайбы? 30 карышкыр дегеним, адам 30га чыкканда карышкырдай жүткүнбөйбү? 40 арстан дегеним, 40ка чыккан адам арстандай күчүнө келбейби? 50 ат берсин дегеним, 50дө адам ат болбойбу? 60 чидер дегеним, 60тагы адамдын бутуна чидер түшүп, өзүнчө басып кете албайт дегеним. 70 аркан берсин дегеним, адам 70ке чыкканда аркандалбайбы? 80 каны жок жүрөк берсин дегеним, 80ге чыккан адам каны жок жүрөктөй кургабайбы? Муңу жок картаң молдого никемди кыйдырсын дегеним, картаң адамдын ичинен кайгы капасы жок бир да адам болбойт. Ошондуктан менин никемди кыйдыра албай, мага уруксат бербейби деп, менин ханга карата айткан табышмактуу суроом болчу. Ушул отурган аксакалдар хан баш болуп, менин суроомду текшерип көргүлөчү. Айткан сөзүмдүн катасы болсо кайталайын, болбосо ханга тийбеймин. Хан мени албайт деген сөзүм эмеспи? Бул сөзүмдү ойлоп чечип, мени кыйноодон бошотуп, уруксат берүүңүздөрдү сураймын, деп кыз айткан экен. Ошондо отурган элдердин ичинен бир аксакал адам: балам кыз Карачач, бактың ачылсын, жолуң болсун, деп хандан уруксатсыз эле кызга бата бере кетет. Хан аксакалдын сөзүн кубаттап, олтурган бардык элдер чурулдап кошо бата кылат. Хан көпчүлүк элден чыга албай кызга уруксат берүүгө амалсыздан макул болот. Ошол кыз акыл Карачач деп акылдуулугунан айтылып, эл оозунда сөз болуп калган дейт.